Бул долбоор боюнча өткөн комитетте караганбыз да. Ошондо мен сунуш кылгам. Жанагы 15 күндү 40 күнгө жылдырып койгула депчи. Сунуш кылгам да. Силер ошол эле боюнча келипсиңер. Бул жерде биздин кээ бир коллегаларыбыз айтат 30 күн деп. Мүмкүн болсо минимум 40 күн болбосо 60 күн кылыш керек. Себептерин да айтып бергем. Айлык алса, же нары эмес, же бери эмес болуп калат экен 15 күн. Ошондуктан буну 40 күн болбосо 60 күн кылгыла. Биз анан ушул долбооруңарды колдоп берели. Кандай дейсиңер? Урматтуу Айбек Жапарович, бул азыркы алып келген законопроект бул биринчи окууга алып келинди. Сизге берген сунуштарды экинчи окууда карап туруп ошол жерде өзгөртүүлөр киргизебиздер менен чогуу. Каралат. Экинчи суроом. 2004 жылдан баштап 2014 жылга чейин 10 000 адам ДТПдан кайтыш болгон. Маалыматыңар болсо керек. Туурабы? Урматтуу Айбек Жапарович, мен азыр 2000 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейинки ар бир жылдын разрезинде айтып бере алам эгер керек болсо. 2004төн 2014 чейин айтып бериңизчи ондо. 2004 жылы жалпы жол кырсыгы 3275, каза болгондор 892, 2015 3717 жол. Бол, токтотуңуз. 2004төн баштап 2014 чейин 10 жылда 10 000 адам кайтыш болгон. Ошолордун көпчүлүгү мас абалында болгон. Бул силерден келген маалымат. Мен айтарым мындай: мас болуп айдагандардын айдоочу көлүгүн жокко чыгарыш керек. Болбосо 150 000 штраф кылыш керек. Көпчүлүгү мас болуп ошо кайтыш болуп атпайбы? Ошону дагы ушул мыйзам долбооруна киргизгиле. Чечкиндүү түрдө мындай кесе чечип туруп ушуну киргизгиле. Мас абалында айдагандарды. Урматтуу Айбек Жапарович, сиз туура айтып атасыз. Мас акыбалындагылар боюнча дагы биз азыр мында Ген прокуратуранын жетекчилигинде жаңы мыйзам даярдалып атат. Ошол жака ошол айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратуу маселесин 3 жылга чейин да киргизип атабыз. Жакын арада ошо сиздердин карооңуздарга мен ойлойм келет. Ошол мыйзам долбоору. Жанагы 15 күнүңөрдү 40 күн кылбасаңар бул колдобойбуз. Экинчи окууда ошону неме кылып келгиле. Ондо өтпөйт унуңар. Biz barız karşı çıkan hareket kılabız. Minimum 40 gün bolsun, bolsa 60 gün bolsun. Sebeplerini ayıp bergen. Aylıktan aylığa jetpeyatsa. Rahmat.